Assalamu alaikum. Кандайсыздар, урматтуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен бүгүн Чүй облусундагы Карабалта шаарына жакын жердеги Новониколаевка айылына келип калдым. Ушул жерден сатыла турган үй бар экен. Жери кенен. Мына ушул көрүп турган чоң трассанын боюнан биринчи линиядан сатылат экен. Дарегини тактап кетейин. Бишкек шаарынан чыгып Карабалтага келгениңиздерде Новониколаевка айылына келесиздер. Мындан кийин бир 2 километрди өтсөңүздөр Карабалтага кире бериштеги айлампага барып каласыздар. Ушуга жетпей, тетиги жерде жашыл мечит турат, чоң мечит. Ошондон эле бир 150 метр өтсөңүздөр жолдун сол жак бетинде болуп калат экен. Бул тарапта Edelweiss деген дүкөндө турат, Кут деген дагы дүкөн турат. Ушунун жанындагы мына бул Энгельса 153 деген даректеги мына ушул дал ушул үй сатууга коюлуп атат. Туугандар, мындан бир 50 метр жүрсөңүздөр тетиги жерде садик бар экен. Андан да бир 300-400 метр жүрсөңүздөр жолдун ушул эле бетинде мектеп дагы бар экен. ФАП бүт эле нерсе жакын. Жана Карабалтага дагы бир 5 мүнөттө центрине базарга барып каласыздар. Эгер Карабалтадан бери келсеңиздер, ошол айлампадан өткөндөн кийин Новониколаевка киргенде эле оң тарапта болуп калат, биринчи линияда. Жолдон алыс туугандар, бир 20 метрден да алысыраак. Бирок жери кенен 32 соттук жери менен дейт. Азыр ээси жанында мен менен чогуу. Assalamu alaikum, кандайсыз байке? Жакшы, жакшы. Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы. Иштер жакшыбы? Жакшы. Үйдү сатууга коюп атасыз. Койду. Жолдон бир топ эле ичинде экен, үйүңүздөр, а? Ооба. Бул жерге да сиз магазин бирдеке курсаңыз болобу? Болот, конечно, болот. Биринчи Бизнесте магазин бирдеке курсам болот. Биринчи линия деңиз, а? Заман таашты. Көчөдөгү мына чырактар жанабы? Түнү жанат бар. Тротуар бар экен. Жакшы. Үй жакка барып сүйлөшөлү, жүрүңүз. Бул участогуңуз канча сотук чыгат? 32 дейм. Жалпы китеп боюнча, а? Жакшы экен. Сонун. Демек, мына көчө тарабын көрүп турганыңыздардай, мындай пескоблок менен гүлдөп уруп тосуп чыгыптыр. Негизи коргон тосулганбы төрт тарабы? Оң жагы кичине тосулган, бир 60 метрдей. Оң жак тарабы. Участогуңуздун башталышы бул жерден башталат экен, а? Бүтүшүчү? Могу кызыл эме турат. Мына жерге чейин барат экен, а? Эки дарактын ортосунан бүтөт экен, а? Забор бүткөнгө чейин да, кызыл. Забор бүткөнгө чейин. Жакшы экен. Узуну канча метр эми мына участоктун? 130 ошо. 130 метр, а? Туурасычы бу жер? Туурасы 26. 26 метр экен. Демек, эки дарбаза бар экен. Бул дарбазаны гараж кылам деген окшойсуз, а? Гараж болот дегенбиз. Жакшы экен. Жүрүң эми үйгө кире береличи. Документтери кандай үйдүн? Бирде жакшы кызыл китеп бар, законный. Бар документ. Залог жок. Экранга да номерин калтырып коебуз. Негизи номери да турат. Кире беребизби? Бисмилла деп. Мынакей. Кимиңиздерге насип кылса дагы куттуу болсун. Сонун үй экен. Эң негизгиси мага өйдөдөгү багы жакты. Аябай чоң жерде бак кылган экен. Так, киргенде бул жерде бир машина, даже спринтер бата тургандай орундук бар экен, бул жерде. Бул жерге дагы машина койсоңуздар болот. Мына бул жерде эгерде кыш кызым болсо бул жерге навес дагы кылып коюпсуз, а? Сонун. Мына көрүп турган нерсе? Бул баня. Баня. Печкасы бар, даяр. Баня. Бул жерде болсо суу чыгат экен. Суу чыгат. Суу чыгат, жакшы. Ачып коелу. Иштейби сразу? Центральный суу да. Центральный суу. Центральный суу. Бирок эме дагы бар деп айттыңыз, а? Качалка дагы, а? Скважина бар. Бул өчүп калбайбы кышын жазын? Өчпөйт, а? Үйдүн ичине киргенби суу? Кирген, прямо кирген. Насос бар үчүн. Шаардагыдай эле дең шарт, а? Бир фаза ток. Бир фаза. Жакшы, жүрүң. Үйүңүз канча салгансыз? 9,5 да. 9,5. Жакшы экен. Сонун үйгө эки тепкич менен чыгат экен. Анан наркы тарабында дагы, мына бул түштүк тарабынан дагы үйгө киргенге мүмкүнчүлүк бар экен, а? Сонун. Мына үйгө кирип баратабыз туугандар. Киргениңиздерде эле бул жерде баягы прихожая, сол тарабында болсо кухняны тыпыйтып жайгаштырып коюптур. Бул жагында муздаткыч турат. Наркы эшиктен кирген жагы ал топка деп айттыңыз, а? Отдельный кирилет, Отдельный. Кышкысын баягы сырттан чыгып эле жага берет экенсиз да, бул жага түтүн киргизбей, а? Жакшы экен. Оң тарабындачы? Бул эми санузел. Санузел. Так, душ, туалет бүт барбы? Бүт бар. Мынакей. Бул жагы да стоячий душ экен, мынакей. Тик туруп жууна турган. Жанында болсо бул жагында туалет. Бул жагында болсо кир машина, умывальник, негизи санузелга керектүү нерсени бүттүгүн жайгаштырыпсыз, а? Жылуу суу кухняга да уланганбы? Чыгат, а? Так, мына. Бул жерден дагы ысык суу чыгат экен. Жакшы экен, сонун. Негизи үй канча бөлмө? 4 бөлмө, дейби? 4 бөлмө. Мына биринчи бөлмөңүз бул зал экен, а? Зал. Мына.
Узун турасы канча чыгат? Эми 3,5 4,25 да. 3,5 4,25. Ортодо контрамарка бар экен. Кошумча бул жагында отопление дагы койгон экенсиз, а? Сонун айнектерин пластик кылып, подоконниктерине чейин пластик коюп коюпсуз. Пол эмне экен? Жыгачпы? Жыгач болду. Пол жыгач пол экен. Ремонттору деле орто эле экен, а? Орто ремонт экен. Демек, тушунда дагы 2 бөлмө, бул жагында 1 бөлмө бар экен, а? Мына биринчи бөлмөнү көрсөтүп береличи. Бул жагында болсо, бул жаш балдардын уктоочу бөлмөсү экен, а? Демек, бул жакта 2 бала жатат экен. Бул жака дагы кровать коюп койсо болот экен. Жакшы. Сонун түштүк тарабында терезеси, пластик терезеси бар экен. Бул жака дагы отопление кирген экен, а? Кирген. Жакшы. Кышкысын кандай жылышы негизи? Жылуу болот. Жылуу болот. Нени колдоносуздар? Отоплениени, контрамарканы? Отоплениени. Отопление колдоносуздар, а? Жылуу болот. Футболка чан жүрөт окшунда. Ичине жагып коюлу. Жакшы экен андай. Сонун. Так, бул бөлмөдөн чыгып, кийинки бөлмөгө өтө берели. Демек, бул жагы да жаш балдардын уктоочу бөлмөсү, же жүк жийчү? Бул жүк жийгич да, как жүк. Бирок бир мындай тосуп койсоңуздар, дагы бир бөлмө болот экен, а? Бир жаш балдарга, же болбосо баягы кичинерээк балдарга бир бөлмө болуп калат экен. Сонун. Унун тушунда эле бул жерде дагы бир бөлмө бар экен. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, а? Контрамарка кайгынан жагылат негизи? Иштетип көрдүңүзбү? Иштетип көргөн эмеспиз. Иштетип көргөн. Детский жактан жагылат. Эми азыр эч ким колдонбой калды да. Жакшы. Мынакей. Сонун. Жүрүң эми. Демек, 4 бөлмө болду. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү дагы бир 3,5 чыгып калат окшойт, а? Жакшы экен. Сонун. Бүт нерсени көрсөттүкпү? Топканы көрсөтүп коелу, оң жакта. Оң жакта топка бар, а? Жүрүң. Мына кухнядан өткөндө бул жакта перегородка кылып тосуп коюпсуз, а? Бул жагында топка бар. Тамак тапшырасыздарбы кышкысын берди, а? Жакшы экен. Эшиги бөлөк бул жак. Ачылабы? Ачылат. Култап койгонсуз. Кышкысын бул жактан көмүр алып келип, бул жактан жага бересиз, а? Сонун экен. Так, эми огородко чыгып, кошумча курулуштарды дагы көрсөтөлү. Мынакей үйдүн астындагы абрасы, мындан көрүп турасыздарбы, чоң жол көрүнүп турат экен. Бирок чоң жолдон да бир 20 метрдей алысыракта. Мына экинчи тепкич менен түшүп кетели. Жүрүң. Үйдүн сырты утепление болгон эмес. Эмне менен салгансыз негизи муну? Эми саманда эски домдордо. Жакшы. Мына экинчи жактан кире турган эшиги. Мына көрүп турасыздарбы, огородко өткөн жерди. Бул жерде мурда бир кичинекей курулуштар болгон окшойт, бузуп коюпсуз, а? Баня бирдеке, жан майда чүйдө мынакай. Мынакей гараж бар экен. Машина менен өтүп, баягы кээде алыска кеткенде машинаны гаражга киргизип коюп кетсе болот экен. Бир машина батат экен, а? Инструменттер дагы бар экен. Жакшы. Бул жагындачы? Бул жагы как сарай болгон эски. Сарай. Отункана болуп турат. Отункана. Отун потуну менен кошуп сатасызбы? Сата берем, сүйлөшөм. Жакшы экен. Бул жагындачы? Бул жакта эле ушундай эле. Сарай. Алдын сарай болгондой. Күчүк бар. Бул жерде сарай. Мына жерде эмне бар? Тоок гана. Тоок деле бакпай калдыңыздар, а? Жакшы экен. Жанакы айтып аткан качалкаңыз мына боло экен да. Сонун. Бул иштейби качалка? Иштеп бар. Азыр тартып турат, а, насос, а? Азыр иштеп турабы? Иштеп турат. Иштеп турган болсо, немен сууну көрсөтөлү, каяктан чыгып атат. Тетиги жерден чыгып атыптыр. Мына бакты көрүп турасыздарбы, туугандар? Мына ол сол тарабы тор менен, бул тарабы мына спецколок менен жарымына чейин тосулуп тур. Калгандары жыгач менен тосулуп тур, а? Бул жерде эми канча түп көчөт бар? 80дей бар да. 80 түп. 80 түп. Көпчүлүгү эмне, алмабы? Алма, в основном алма. Мына караңыздар, бир канчалык турбо мына 32ликпи? 32лик турбо менен напор менен суу чыгып атат. Амен, а бакта? Мына караң, полный суу чыгып атат. Өтө жакшы, муз дагы экен. Сонун. Бул бак эми каерде чейин сизге бул карабаштуу? Теректерге чейин да. Так, жакындатайлычы. Тетиги теректер ошол бүтүш жери ошол, а? Жакшы экен. Кенен экен. Эми ушул жерден эми баасыны бычайлайм. Канча деп атасыз, канчага бересиз? 50 деп атабыз. Кеми бар. $50,000 кеми бар. Анан көпчүлүк баягы көрүүчүлөр кээде варианттарын дагы сурашып калат да, алмашуу жолдорунчу. Барбы? Ойлонуп көрөбүз, кандай вариант смотря. Эмне вариант дегендей да. Үй, жай, машина дегендейчи. Боло берет, сүйлөшөбүз. Негизи неге сатып атасыз үйдү?
Бул эми акча керек болуп атат да кичинечи. Акча керек болуп атат, а? Жакшы экен. Мына жерде болгарскийлерди, помидорлорду отургузсуз, а? Жакшы. Эми баягы жер кенен болгондон кийин эксе боло берет да. Не дедиңиз? Бул өрүк окшойт, а мына да? Мына жерде сыртта дагы бир туалет бар экен. Сизге караштуубу? Жакшы экен. Сонун. Туугандар, баасын уктуңуздар, а? Жери кенен, бүт шарты бар, жолдун боюнан, чоң жолдун боюнан болгондо да шаарга канча мүнөттө барып калат? Где-то 1 саатта пробка менен күндүзү. Эртең мененкисинчи? Эртең менен бир 40 мүнөттө барсаңыз болот да. 40 мүнөттө Ош базарга чейин жетип барса болот, а? Жакшы экен анда. Баасын уктуңуздар, а? $50,000 сурап атат. Кеми бар экен. Срочный сатылгандыктан ошол кээде алмашуу жолундагы карап көрөбүз деп айттыңыз, а? Жакшы экен анда. Содаңызды берсин анда. Содаңызды берсин. Алган адамга үй куттуу болсун деп айтайлы. Башында куттуктап коелу. Жакшы экен. Сон үйүңүз сатылып кетсин. Өтө жакшы экен үйүңүз. Сонун. Биз эми соңуна келип калды, туугандар. Эгерде сиздерге ушул үй жаккан болсо, экран астында номерлерге чалып, байланышып, эси менен байланышыңыздар дагы келип көрүп, жаккан болсо алып, жакшынакай болуп, сонун болуп жашаңыздар ушул жерде. Сонун үй экен негизи. Саламатта туруңуздар.